Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Күндүн тартибинде программасы ободо. Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында салык кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөр каралды. Анын маанисин билиш үчүн айрым депутаттарга кайрылабыз. Жарандардын репродуктивдүү укуктары жөнүндө болду. Сиздин айтымыңызга караганда региондордогу абал бир топ ойлонтура турган жагдайдабы? Региондордогу мен мисалга Жалал Абадты эле алып кетсем, Жалал Абадта больница 120 жыл мурун курулган больница. Ал жерде бүгүнкү күндө материально-технический базанын абалы абдан начар. Роддомдо, детский больницада, хирургияда лифтер иштебейт. 3-чү этажга чейин врачтар, медсестралар носилка менен ооруларды алып чыгышат. Андан тышкары ИВЛ аппараты дагы иштебейт. Ал жерге түнү менен баягы согуш убагындай болуп, дем алганы колу менен вручную врачтар менен медсестралар биринен бири алып, ошо адамды сактап калганы чуркап кызмат кылышат. Ошону аппаратты өзгөртүп берсин, аппаратты жаңылап берсин деген маселени көтөрүп аткан. Ушул репродукциялык укукту коргоо боюнча мыйзам долбоорунда өзгөртүүлөр эмнеге байланыштуу? Биринчиден бул жерде эл аралык келишимдерге анан туура келбеген үчүн бул юстиция министрлиги бул жерде баарын карап инвентаризациялап чыкканда 7-беренеде бул жерде саламаттык сактоо министрлигине көп талаптар коюлуптур да. Бул жерде биз өкмөткө каралсын дедик, конституцияга туура келбеген боюнча. Анан 22-берене боюнча дагы өзгөртүүлөрдү бул жерде межведомственный комиссия бар да, ведомстволук. Бул көбүнчө бул мыйзам ченемдүү актлардын бири-бирине келишпегендигин бирге келтирүү боюнча бул маселе каралды да. Ошол эле учурда бул конституцияга эл аралык келишимдерге шайкеш келтирүү деп атпайсызбы? Андан сырткары депутаттар да бир топ суроолорду жолдоп алышты. Мисалы, жаш курагы жеткинчек кыздардын арасындагы ар кандай репродукцияга тиешелүү болгон кырдаал жөнүндө абалды сурашты. Кандай деп маалымат бердиңиз? Бул жерде мындай да, биз бул жаш мектеп окуучуларында дагы биз мындай түшүндүрүү иштерин өткөрүшүбүз керек да. Буна бүгүнкү күндө жашы жете элек, мына 18ге эрежеге жете электердин арасында да кош бойлуулуктарды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул боюнча туура иштерди жүргүзүш керек. Бир эле ата-энелер эмес бул жерде, мектеп, мына ошону эле саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилери, негизинен дарыгерлер дагы бул жерде ишти алып барыш керек да. Бизде анан экинчиден биз билбей туруп, репродуктив укукту билбей туруп, анан кийин эч нерсени талап кылыш болбойт. Мисал айтайын дегеним, эң негизги нерсе мына бүгүнкү күндө энелердин жана балдардын өлүмүнүн көрсөткүчү бул өз убагында булар учетко турбайт да, өз убагында. Мына мигранттарыбыз келип эле, мына төрөгөнү келип, эч кандай байкоодо болбой, кошумча ооруларды биз карабай атабыз да. Ушул боюнча жоопкерчиликти жалаң эле бардыгы алып кетиш керек да. Бул жерде биринчи негизинен жоопкерчилик ушу кош бойлуу эненин өзүнүн ден соолугуна, анан баласынын келечегине жоопкерчилик болуш керек да. Ошол эле мезгилде жана суроо болду. Бала сатуу маселесине келгенде, врачтардын жоопкерчилигин канткенде бир көзөмөлдөй алабыз? Бул жерде биз мындай деп атабыз да, бул өтө чоң көйгөй. Бул боюнча биз сүйлөштүк. Эгер ошол врачтар бала сатууга тиешеси болсо, эми ал тиешелүү органдар териштирет. Мына өзүңүздөр билесиздер, акыркы убакта 5 врачты мына убактылуу жайда кармап атат. Мен анын фамилиясын айткан жокмун, себеби биз ал бул тергөө сыноо үчүн, тергөө купиясы үчүн. Андан тышкары бул жерде биз айтып атабыз, биз азыр мындай өзгөртүү киргизебиз мыйзамгачы. Эгерде бала сатууга же башка мындай катуу кемчиликтерге жол койгон болсо, врачтын дипломунун дагы алууга ушундай эме кылып атабыз да. Себеби мамлекеттик мекемеде иштеп атып туруп, нарушение же мындай кылса, менчик мекемеге кетип калып атат. Менчик мекемеде дагы кетип кармала турган болсо, алар же Казакстанга, Россияга кетип туруп 5 жылдан кийин келип дагы эле иштеп атат да, мен врач дипломум бар деп. Бүгүнкү жыйын жүрүшүндө репродукция маселеси каралганда, депутаттардын койгон суроолору кандай мааниге ээ болду? Эми биз мыйзамдарды чыгарып берип атабыз. Бул мыйзамга деле каршы эмеспиз. Бирок ошол чыгып аткан мыйзамдарды аткарылбагандыгы жөнүндө маселе көтөрдүм да мен. Анткени себеби мына балдар сатылып атат деп мынакей камалып отурушат. Жаш балдар өлүмү көп деп андан айтылып атат. Анан эң негизгиси ушто биздин мамлекетке бала төрөтүү эч кандай бир тиын да акча коробойт дегени мага ушул жаккан жок да.
Анткени себеби өзүңөр билесиздер, азыр иш жүзүндө башкача да. Ошон үчүн мен ошого ушундай нерселерди жоюу үчүн турган мыйзамдарды аткарыш керек. Мындай өзгөртүүлөрдү кийинкенге токтоткула деп айттым да. Ошон үчүн өкмөткө дагы биз тапшырмаларды беришибиз керек. Турган мыйзамдарды токтомдордун баарын аткарышын сөзсүз түрдө керек деп ойлойм да. Бирок ушул мыйзамды демилгелеп жаткан тарап айтып атпайбы, эл аралык келишимдерге ылайыктап шайкеш келтирип атабыз деп. Эл аралык келишим маанилүүбү же эл менен иштешүү маанилүүбү? Эми биз туура эл аралык келишимдерди карашыбыз керек. Но бирок элди да унутпашыбыз керек дагы. Эл аралык келишимдерде отуруп биз бир топ нерселерди талкаладык. Одна койка место деп чыгарганбыз. Мына Каракол шаарындагы 5 больницабыз жабылып калды. Эл аралык келишимдердин негизинде, ошолордун берген гранттын негизинде ушул реформа кылабыз деп отуруп. Мына эл аралык келишимдердин негизинде билим берүү тармагын кандай талкалап атабыз да. Анан ушундай нерселерди бизге керектүү келишимдерди карашыбыз керек, мамлекетибизди унутпашыбыз керек. Жүлөк пулдар боюнча мыйзамдын өзгөртүүлөрүнөн түшүнүк берип коесузбу? Мына биз былтыр 2018 жылдын жайында жаздан бери бир нече жолу карап, мамлекеттик жүлөк пулдары жөнүндө мыйзамдарды бир өзгөртүп келгенде ал иштебей калып, кайра өзгөртүүлөр киргизип кабыл алганбыз да. Ошол жерде жүлөк пул ала турган эсеп деп чыгарып атканда пенсияларын мурун кошо эсептелгенче биз ушуну 2018 жылдын 1 июлунан баштап пенсиялар эсептелбесин деген өзгөртүү киргизгенбиз. Бирок бүгүнкү 1 июлдан кийин деле мыйзамды карасак, ошол пенсиялар жокко чыкпаптыр да. Мына ошондуктан мен эл менен жолугушуудан келгенден кийин азыр сентябрдан бери ошол мыйзам долбоорун иштеп чыгып, ошол мыйзамдан кайра экинчи жолу ирет ошо пенсия деген норманы алып салуу боюнча мыйзам долбоорун киргиздим. Ушул Кудай кааласа азыр комитеттен колдоо тапкан, өтсө биз закондон да ушул пенсиялар жыйынтык кирешеде эсептелсин деген норманы жокко чыгарабыз да. Мен ойлойм бул жерде бизден аппараттан, юротделден ушул мыйзамдын техникасын үчүнчү окууда кабыл алууда редакциялык мындай кароолордон чоң ката кеткен да. Банктар маселеси каралып атканда, жалпы республика боюнча канча банк экенин санын тактап көрдүңүзбү? 25 банк бар экен. Анын ичинен 4 банкты жабабыз деп атышат. Негизги маселени мен бул жерде мындай баягы убактым жетпей калды. Негизги маселеди мен эмнени көтөргүм келет? Базарда барсаң, жана элдер менен сүйлөшүп калсаң, элдин өзүнүн үй бүлөлүк бюджетинде акча жок да. Акча жок. Мында тартыш болуп атат да. Буну эмне үчүн кылып атат? Буну Нацбанк атайлап баягындай тартыш кылып аткан, баягы инфляция болуп кетпесин деп жасап атат. Бирок эл жакшы жашагысы келип атат да. Ошон үчүн мен сурадым да, бүгүнкү күндө 101 миллиард мындай накталуу акча 80 миллиард бар экен, накталуу эмес акча 20 миллиард акча бар экен да. Бул азбы көппү мен билбейм, бирок ВВП караганда бул мындай аз дегенде ойдомун да. Анан Нацбанктын иштеши бүгүнкү күндө эмне болуп калды? Эгерде курсу көтөрүлсө, ошо курсту түшүрүш үчүн доллар таштайт. Биздин элдин акчасы бул. Доллар таштагандан кийин ушу курсту төмөндөткөнгө аракет жасайт. Болду. Калган эч кандай иш жок. Же банктарга 6,5%-тен сом берип атышат банктарга. Мына ушул иши. Биз азыр мына мисалы бизде 15 миллиард киловатт саат өндүрүлөт электроэнергия. Мына ошого мындай подкрепление болдубу? Анын эсеп жок да. Өзү негизи Кыргызстанды канча биздин жерибизден, биздин колубуздан, биздин мал жандардан канча өзү негизи товар өндүрүлөт. Мындай жаңы товар. Кыргызстанда өндүрүлгөн жаңы товар. Ошо канчага өндүрүлсө ошого сом болуш керек да. Андай анализ жок деген ойдомун да. Ошон үчүн банктарды биз көзөмөлдөш керек. Банк баягы ар бир баягы депозитке коюп атпайбы элибиз. Депозитке коюп, алар банктан процент акча табылып жашап атышат да. Бирок ошол депозитке коюп аткан акчаны элге түшүндүрбөйлүкпү? Сиз банкка койбой эле коюңуз. Сиз цех ачыңыз, кичинекей цех ачыңыз, бир өндүрүш кылыңыз, кичинекей бир өзүңүз мекеме ачыңыз. Ошол жерде сиз доход көбүрөөк табасыз деген реклама болуш керек эле да. Андай жок.
Ушуну менен парламент отурумунда каралган маселелер менен тааныштырган күнүн тертинде программасы соңуна чыкты. Парламент жыйынында каралуучу маселелердин дагы улантысы парламент радиосу, пирамида телекөрсөтүүсү жана кеңеш KG сайты аркылуу сиздерге тааныштырылып турмакчы. Саламатта калыңыздар.